Акаевден алган аттар деп ушул үйүрдү мен бир топ жылдан бери Instagram баракчаман жарыялап келейтам. Бүгүн ушул жерден кулундар сатылат. Комиссардан калган кулундар, кылданган бээлер. Ассаламу алейкум, ат сүйүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге мен ушул үйүр тууралуу кыскача дагы маалымат берейин. Бул үйүр Каракөлдө, Токтогул тарапта турат. Ат ээсинин номери комментарийге жазылат. Комментарийни окусаңыздар ат ээси деп жазып коемун. Анда эмесе кеттик, маалыматтарын мен кыскача берейин. Мына ушул келеаткан бүгүн жакында 2-3 күн мурун тартылган видео. Бул жерде жанагы ак жалдын Айтор көп муктаттардын кыздары бар. Нукенден Акаевден кеткен үйүр. Азыр ошол Каракөлдө. Бул аттардын ээси ошол агабыз bundan bir top jыл murun биздин Сузактагы комиссардан кунан кезинде 800 миңге бир тай алып кеткен экен. Мына ошол ат болуп, айгыр коюлуп, азыр кулундары түшүптүр. Мына ошол бүгүнкү күндө комиссардын кулундарын сатамын дейт. Баасы келишим баада жеринен барып тайды көрсөтсө, маалыматын толуктап берип, эне тарабын айтып, баасын да айтамын дейт. Бул тайлардын атасы жанакы 25 миңге жакында $25,000 биздин Сузактан сатылган комиссардын желелеши деген маалыматтарын дагы айтты. Мен номерди калтырамын. Кимге жакса чалып айланышып жеринен барып көрө бересиздер. Колдон келсе жакшы комментарий жазып өтөлү. Бул жерде аябагандай иргелген, чоң баага алынган бээлер экенин дагы билемин. Буга чейин мен Instagram баракчаман көп жолу булардын жайлоодо жүргөнүн, короодо турганын жарыялап мактыгыр. Анда эмесе комментарийге жакшы сөздөрдү жазып, каналга катталып, лайктан басып, жакшы маектешип отуралы комментарийде жигиттер. Жаман сөз жазмай жок. Мына ушундай кыргызстаныбыз аттын заводу экенине сыймыктанышыбыз керек. 4 мезгил тоо таш, аба суубуз Алла Таалам бизге белекке берген. Дүйнө жүзүндө эң чыдамкай, эң күчтүү, эң коркпогон аттар бул биздин кыргыз жылкыларыбыз экени талашсыз. Анда эмесе ар бир кыргыз жигитинин үйүндө мына ушундай короосу толгон күлүктөрү болсун. Жакшы аттар чыга берсин. Күздө толгон береке, кышта чыга турбайбы, жаман аял